Салам достор, бұл Тест кино каналы. Сіздерге бүгін Одинокий рейнджер атты тасманы баяндап бермекшімін. Тасманың башында 1933 жылы Сан-Франциско шаарындағы парктардың бірінде жайгашкан музейге Уилл аттуу бала кирип, Тонто аттуу каарыган индеец кишинин эстелигин көрөт. Заматта индеецтирилип Джон Рид аттуу кишини кумир туткан маскачан Уиллду көрүп, эски досу Джон Ридке окшоштуруп Кемусабе деп атап адаштырып алат. Андан соң биздин каармандар таанышып, Тонто өзүнүн Джон Рид аттуу досу менен болгон окуяны айтып бере баштайт. 1869 жылы Техас штатында темир жолдор курулуп өнүгүү алдында турган эле. Ал жерде чогулган элдин алдына темир жол курулушунун башында турган Лейтем Кол аттуу киши чыгып, Техас штатындагы индеецтер менен биримдик жөнүндө макулдаштыгы бар экендигин жана индеецтерди өлтүрүп жүргөн Буч Кавендиш аттуу кылмышкер өз өлүмүнө бул жакка келип жаткандыгын айтат. Кылмышкер келип жаткан поездде өз шаарына прокурор болуп шайланган биздин каарман Джон Рид да бар болчу. Ал эми бул окуянын баарын айтып берип жаткан Тонто дал ошол Буч аттуу кылмышкердин жанында жөн гана индеец болгондугу үчүн кишенделип келе жаткан экен. Буч адамдары эртерээк жашырып койгон куралды алып, аларды күзөтүп келе жаткан эки кишини өлтүрүп салат. Ошол учурда кылмышкердин жардамчылары да поезддин артынан жетип келишкен болчу. Алардын бирин байкаган прокурор эмне болуп жаткандыгын текшерип чыгып, Буч индеец Тонтону өлтүрөйүн деп жаткан жерден тоскоолдук кылат. Бул учурдан пайдаланган Тонто кызматкердин куралын алып, эмнегедир Бучту Вендиго деп атап, сенден өч алууга убакыт келди деп аны өлтүрөйүн деп жаткан кезде, Джон анын колундагы куралын уруп түшүрүп, кылмышкерди кайрадан кишендеп коет. Бирок бул нерсе көпкө созулбай, Бучтун жардамчылары келип, Джон менен Тонто башкаруусуз калган поездде кишенделип калышат. Тонто акылын иштетип, поездге байланган жерден бошонуп, бирок колу Джондун колу менен бирге байлангандыктан аны да бошотуп чыгууга аргасыз болду. Биздин каармандар поезддин токтобошун жана темир жолдун бүтүп жаткандыгын түшүнүп, Тонто поездден секирип жаныбызды сакташыбыз керек десе, прокурор поезддеги адамдарды таштабаймын деп экөө талашып жаткан кезде, алдынан поездде акыркы калган Бучтун эки адамы чыгып калат. Анда биздин каармандар кылмышкерлердин айласын алардын бирини поездден түшүрүп жибергенде, экинчи кылмышкер курал такап биздин каармандарды өлтүрүүгө аракет жасап жатканда, Джондун бир тууган байкеси Дэн Рид келип аларды куткарып калат. Анан үчөө биригип алып, адамдар жайгашкан вагондорду бөлүп салгандан кийин, Джон менен Тонто поезддин токтобой турган жагында калып калышат. Ошентип каттуу келген поезд темир жол бүтүп антарылып кулап түшүп, Джон менен Тонто өлүм жана жашоонун ортосунда калып, аркы дүйнөгө кетип калышына аз калат. Кулаган поездден учуп келген темирдин жардамы менен биздин каармандардын колундагы чынжыр үзүлүп, Тонто өз жолун улап кетүүнү көздөсө, Джон сен жөндөн жөн кишенделген эмессиң, сен жооп беришиң керек деп аны кайрадан кармоого аракет кыла баштайт. Бул жерден Джондун анчейин эле баатыр эмес экендигин билебиз. Ошол себептен ал жерге келген Дендин жардамы менен Тонтону кармап кетишет. Кийинки кадрларда биздин каармандардын жанына Дендин аялы келип, Джон менен Ребекка жаш кезинен тааныш болуп, алардын ортосунда жылуу мамиле бар экендигин байкасак болот. Экөөнүн сөзүн Ребекканын баласы Денни келип бөлүп, атасы кайрадан жолго чыгып бараткандыгын билдирет. Көрсө рейнджерлердин башында турган Дендин командасында аларды жаштыгынан тааныган Коллинс аттуу киши кылмышкер Буч кайсыл жерде жашынгандыгын билип келген экен. Анда баардык нерсе мыйзамдуу түрдө чечилиш керек деп билген Джон мен да барамын деп рейнджерлерге кошулуу максатын билдирет. Ага макул болгон байкеси Джонду да рейнджер кылып, атасынын рейнджердик төш белгисин берип, аны да кошуп алат. Ошентип рейнджерлер Коллинстин көрсөтүүсү менен кылмышкер Бучту жана анын адамдарын табып келүүгө жөнөшөт. Каармандар жолдо бара чыкканда индеецтер өлгөндөрдү аркы дүйнөгө жиберүүчү рух деп атап койгон ак тулпарды көрөбүз. Жолун улантып бараткан биздин каармандар эки тоонун ортосунан тузакка түшүшүп, кылмышкер Буч Кавендиштин адамдары тоолорго бекинип алышып, рейнджерлердин баарын кыра башташат. Акыр аягы Денда жаракат алып, анын келинчеги Ребекка иниси Джонду жакшы көргөндүгүн айтып, Джон Ребекканы таштап кетпөөсүн суранат. Бирок байкесине жардам берип жаткан Джон да жаракат алып эсин жоготот. Андан соң кылмышкер Буч адамдары менен жетип келип, аны түрмөгө дал ушул Ден аттуу рейнджер кармагандыктан андан өч алгысы келип, Дендин жүрөгүн кесип алып жеп салат. Буч Кавендиш чынында эле мыкаачы жана ганнибал экен. Көрсө рейнджерлердин баарын сатып, аларды тузакка түшүргөн жанагы Коллинс аттуу киши болуп чыгат. Бул окуядан кийин абактан кантип ошонгондугу белгисиз жанагы Тонто аттуу индеец келип, өлгөн рейнджерлердин баарыны көмүп жаткан кезде жанагы рухтарды жөнөтүүчү ак тулпар келип, Тонтодон Джонго жардам берүүнү суранат. Анда Тонто бул шалт руктун колунан эч нерсе келбеген адам экен. Чыныгы аскер бул сен ушуну тандашың керек деп Денди көрсөткөнүнө болбогондуктан, Тонто Джонго жардам берүүгө аргасыз болот. Джон өзүнө келгенге чейин Тонто өлгөн Дендин рейнджерлик төш белгисинен ок жасап, ал эми кийиминен Джон үчүн маска жасап коет. Экөөнүн тең максаты Буч Кавендиштен өч алуу болгондуктан экөө биригүүнү туура көрүшөт. Кийинки кадрларда биздин каармандар бир эс алуучу Барделди башкарган Ред Харингтон аттуу кыздын жанына келишип, Харингтондун сөзүнөн Коллинс бир нече күн мурун Ден Рид менен кошо келип,
чөлдөн бир нерсе тапкандыгын жана бөлүшкөн маалыматы үчүн күмүш таш менен акысын төлөгөндүгүн билишет. Ал эми Буч Кавендиш өлтүргөн рейнджерлердин баарына индейстер өлтүрдү деп шаарда индейстер менен болгон келишимди бузуп салышкан экен. Ошол себептен бир нече адамдар чогулушуп биздин каармандарды кармоого аракет жасашат, бирок алар качып кетишет. Эртеси күнү Тонто менен Джон байкеси Дендин чарба менен алек болгон жерине келип, Ребекканын жардамчыларын өлтүрүп, Ребекка жана анын баласыны Буч Кавендиш уурдап кеткендигин билишет. Ал эми ал жерде калган Кавендиштин адамдары биздин каармандарды өлтүрүүгө аракет кылып жатышканда, Джон менен Тонто айласын табып, курал колдонууну жаман көргөн прокурор туура эмес атып алып, бирок Кавендиштин 2 адамын жалпак жожо кылып өлтүрүп коюшат. Бул нерсени көргөн үчүнчүсү качып кетип, Кавендиштин жанына келип, өлбөй калган тирүү жалгыз рейнджер бир индейч менен сенин артынан түшүптүр деп аны коркута баштайт. Анда жинденген Кавендиш Ребекка менен баласын өлтүрүп сал деп Коллинске буйрук берсе, Коллинс аларды өлтүрбөстөн качып кетүүгө мүмкүнчүлүк берип жатканда, белгисиз бир киши келип Коллинсти атып өлтүрүп, Ребекка менен баласын куткарып кетет. Ал эми биздин каармандар жылкы үйүн таап барат деп кылмышкерлердин жылкысын кое берип, анын артынан түшүшкөн болчу. Бирок ал жылкы кылмышкерлердин жашынган жерине жетпестен жолдон өлүп калат. Адашкан Джон менен Тонтону башка индейстер кармап алышып, мен чындыкты билемин жана согушту токтотом деген Джонго индейстердин башында турган киши кайрылып, Тонто эмне үчүн ал индейстердин катарында эмес экендигин айтып берет. Тонто кичине кезинде чөлдө эсин жоготкон 2 кишини таап өзү жашаган жерге алып келип, дарыланып өзүнө келип күч топтогон ал 2 адам аккан суудан күмүш таштарын таап алып, Тонто дагы да көтөрүп жүргөн саатыны белек кылып, суу кайсыл жерден агып келе жаткандыгын жана күмүш таштары дагы кайсыл жерде көбүрөөк бар экендигин билишип, мүмкүн болушунча өздөрү менен алып жана кайра кайтып келгичекти эч ким билбесин деп, жанагы индейстердин баарыны атып өлтүрүп жок кылышат. Ошол күндөн Тонто алардан өч алууну максат кылып өлүп калган каргасын да башына кийип жүрөт экен. Бирок согуш башталып кетти деп индейстер биздин каармандарды башына чейин көмүп салып, алар менен согушууга аскерлер келип жаткандыктан кетип калышат. Ошентип биздин каармандар көмүлгөн жерден жанагы ак тулпардын жардамы менен чыгышып, денри таап алган күмүш чыгарып жаткан Буч Кавендишти жана анын адамдарын табууга жөнөшөт. Ал жерден Джон менен Тонто бир нече кылмышкерлерди өлтүрүп, Буч Кавендиштин да айласын кетирип, аны кайрадан кармап алышат. Ошол кезде Тонто Буч Кавендишти өлтүрүүгө аракет кылып, андан өчүн алайын деп жатса, бардык нерсе мыйзам чегинде болуш керек деген прокурор дагы ага тоскоолдук кылып, Тонтонун ээсин ударып, Кавендишти алып кетип калат. Кийинки кадрларда Коллинсти өлтүрүп, Ребекканы баласы менен куткарып кеткен темир жол башында турган Лейтем Коул аттуу киши экендигин билебиз. Джон кылмышкерди дал ушул кишинин колуна алып келип тапшырып, кийинчерээк ал менен сүйлөшүп олтуруп, Лейтем Коулдун айтып жаткан сөздөрүнөн Буч Кавендиш анын бир тууган иниси экендигин түшүнүп, аны да кармаганына аракет кылып жатканда, акчага алданган капитандын жардамы менен кылмышкерлер биздин каарманды кармап алышат. Ошентип кылмышкерлер биригишип, күмүш таштарын поезддин вагондоруна толтурушуп, ал эми Джонду өлтүрүүгө аракет кылып жатышканда, Тонто келип аларга тоскоолдук кылып, кылмышкерлердин колунан өз досуну куткарып кетет. Ошол учурда индейчтер да аларга чабуул жасап, бирок аскерлердин колунда заманбап куралдар болгондуктан алардын баарыны кырып өлтүрүп салышат. Эртеси күнү Джон менен Тонто кылмышкерлер көздөгөн максатына жетпесин деп темир жол үчүн курулган көпүрөнү жардып салышат. Ал учурда Лейтем Коул күмүш таштарынын жардамы менен эл өкүлдөрүнүн башына туруу максатын айтып жаткан болчу. Ошол кезде эл чогулган жерге жанагы Ред Харрингтон аттуу кыз келип, ал жерде башаламандыкты баштап, ал эми Тонто күмүш таштары жүктөлгөн поездди уурдап жөнөйт. Джон болсо Ребекканы баласы менен куткаруу үчүн аргымагы менен поезддин үстүнөн чапкылап жөнөйт. Бул ак тулпар чынында эле өзгөчө экен. Бул кызыктуу куткаруу операциясынын жүрүшүндө Джон Буч Кавендиш менен бетине бет келип, Ребекканы ак тулпарынын жардамы менен куткарып калып, Тонтонун кылык жоругунда таң калып жаткан Буч Кавендиштин ээсин ударып, поездда калган адамдарды куткарууга жөнөйт. Ал эми Тонто капитандын айласын кетирип, Лейтем Коулду токтотуу аракетин баштады. Эмнегедир Тонтонун кылык жоруктары мага башка бир капитандын элесин эстетип жатты. Ошентип бул кармашуунун аягында бир нече жол жүргөндөн кийин поезд менен бош калган вагондун сүзүшүү ортосунда капитан менен Буч Кавендиш калса, Лейтем Коул болсо эңсеген күмүш таштары менен көпүрө жарылып жок болгондуктан ал жердеги сууга түшүп, күмүш таштарынын астында калат. Кылмышкерлердин баарын жок кылган соң Джон эл баатыры наамын алып, бирок ал жерде калбастан башка кылмышкерлерди кармоо үчүн Тонто менен жолго чыгышат. Ушуну менен музейдеги каарыган Тонто окуясын аяктап, досу Джондун кийимин кийип көздөн кайың болот. Тасманы аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.